Assalamu alaikum mekендешим. Бүгін 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Азыр бардык мекемелерде, мектептерде, окуу жайларда, ишканаларда концерттер болуп атат, ыр бийлер болуп атат, салтанаттар, аземдер, иш-чаралар болуп атат. Ошону менен өттү да кетти бир майрам, өттү да кетти тил майрам деп күндү өткөрүп коебуз. Анан бир жыл бою кайра 23 мартка сентябрга чейин мамлекеттик тил жөнүндө ойлонбойбуз да. Албетте ыр чоор жакшы, би жакшы, майрам жакшы, бирок бул күн жөн гана бир азем, салтанат өткөзө турган күн эмес. Ошол күнү бир аз дагы болсо мамлекеттик тилибиздин азыркы акыбалын талкуулап, ой жүгүртүп, кандайдыр бир көйгөйлөр болсо чечим издей турган күн деп эсептейм. Анткени бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы. Көптүн акылы көл деп коет. Ошого өзгө бир суроо береличи. Азыркы күндө мамлекеттин тилинин акыбалы кандай? Эми катуу айтпайын, мышык ыйлагандай деп. Жумшагыраак айтайын. Көңүл жылтарлык эмес. Башка тилдер кең көчөдө бараткан зымыраган чет элдик унаадай болсо, биздин тилдин акыбалы кылдырап араң бараткан ат арабадай болуп калды да. Адегенде талдап көрөлүчү. Мурда тилибиздин кадыры кандай эле, азыр акыбалы кандай, келечеги кандай. Бабаларга чоң рахмат. Биздин тилди аябай даңазалуу тил кылды. Бай тил кылды. Дүйнөдө мана сыяпасын жараткан биздин бабалар ошону кылымдан кылымга ооз-эки мурас кылып таштап кетти. Ар бир заманда өзүнүн окуялары кошулду, өзүнүн бир детальдары кошулду. Ошентип отуруп дүйнөдөгү Гиннес китебине берген чоң эпос. Бул жер кыргыз жашоосунун көркөм энциклопедиясы да. Анда психологиябыз, жашообуз, укулатыбыз, жашоо образыбыз, баалуулуктарыбыз, наркыбыз, салтыбыз, географиябыз баардыгы камтылган. Анан азыркы акыбалын билиш үчүн өзүң кыргыз тилин кандай билесиң? Ар бирибиз өзүбүз кандай билебиз? Бир анализдеп көрөлү да. Мисалы, учан тала дегенди түшүнөбүзбү? Жумушту муда кыл дегенди түшүнөбүзбү? Жумушту илдекер кылба дегенди түшүнөбүзбү? Чегедек акшумкар дегенди түшүнөбүзбү? Же болбосо ушул талаанын тоо жагы, өндүр жагы дегенди түшүнөбүзбү? Силерди билбейм, бирок мен бул сөздөрдү китептерден таап, кадимкидей эле словардан издеп, адамдардан сураштырып отуруп маанисин ачыктагам. Демек, мен да кыргыз тилин аз жакшы билбейм. Анан барам, келем, 1, 2, 3, балам мен сени жакшы көрөм. Бул кыргыз тилинин бир кичинекей гана бөлүгү. Анан мына чөп деп коебуз, чөптөрдүн да аттары бар. Мисалы, шырылдаң деген бар, жалбыз деген бар, кой уйгак, коз уйгак дегени бар, партаң дегени бар, ат кулак дегени бар, доңгоор дегени бар, кулунчак дегени бар, эрмен дегени бар. Менин чоң атам ар бир чөптүн атын билет эле. Атам анын жарымын билген жок. Мен деле көбүн унутуп калып атам. Чөп деп жалпы жолун айтып коебуз. Дарактардын деле мисалы шилбиси, долоносу, тереги, талы дегендей. А биздин балдар ушуларды билбей атат. Неге? Биз да билбей атабыз. Себеби биз балдар менен баарлашпай калдык. Эми келечеги жөнүндө айтып берейин тилдин. Башкасын билбейм, Ошко, Бишкекке барсаңыздар, чоң шаарларда кичинекей мун бөбөктөр кыргызча сүйлөбөй калды. Эмнеге? Башка тилдеги биз бала бакчага берип атабыз, мектептерге берип атабыз. Ошон үчүн өзүбүз болсо баарлашпай койдук балдар менен. Кино көрөбүз, сериал көрөбүз, той топур, отуруштар, шеринелер. Алардын баарын убактабыз, бирок бала менен баарлашканга убакыт таппай калдык. Ошон үчүн баланы не тарбиялап атат? Мына ушул телефон тарбиялап атат, анан телевизор тарбиялат. Ал жакта контент орусча, түркчө, немисче, япончо анимелер көрүп атпайбы япон тилинде, корейче, индусча. Анан баланын тили башка болуп чыгып атат дагы, ат элдер мактанып атат. Менин балам кыргызча билбейт, орусча сүйлөп калды, тили немисче чыгып калды. Бул сүйүнө турган окуя эмес, бул өтө кайгыра турган, ыйлай турган нерсе. Жетимиш элдин тилин билсин, бул жакшы нерсе. Канча тил билсең, ошончо адамсың. Бирок өзүнүн тилин унутпасын. Биринчи сөзү өзүнүн эне тилинде чыксын. Өтө маанилүү, принципиалдуу маселе. Адам тилге күйбөсө, элге да күйбөйт. Тилге жараша дил болот. Ошон үчүн биринчиден биз азыр балдарыбыз кыргыз тилине кызыкпайт дагы. Кыпынчалык кызыгуу жок. Ушундан билсең болот да кыргыз тилдин келечеги кандай, бир туңгуйга кептелип бараткандай да. Кыргыз тили мамлекеттик тил, бул элди бириктириш керек, баардыгы билиш керек десең, муну дунган да түшүнөт, орус да түшүнөт, уйгур, өзбек, татар, украин баары түшүнөт. Бирок кечирип коюңуз, өзүбүздүн кыргыз элибиздин бир сегменти муну түшүнбөйт да. Адамдын өзүнүн эрки, кандай сүйлөсө ошондой сүйлөсүн. Бул улутчулдук эмес, бирок тил жоголсо эл жоголот. Тил маданият
жоголсо анда чек араңды ачып кой дейт. Андай мамлекеттин келечеги жок. Аны армия да коргой албайт. Азыр биз сыяктуу элдер Россияда толтура. Өңү, тили, маданияты, бирок аттары Анна Петровна, Иван Сергеевич болуп калбадыбы. Ошон үчүн улуу маданият албетте орус маданияты, англис маданияты, Кытай, Япон, араб, бирок бизди Алла Таала кыргыз кылып жаратпадыбы. Эгер кааласа баарыбызды араб кылып коймок, баарыбызды орус кылып коймок, баарыбызды япон кылып коймок, баарыбызды немис кылып коймок, англис кылып коймок. Кайсыл элди кайсыл эл кылып жаратса ошонун тили, маданият, руху өздөрүнө аманат. Ошон үчүн эми көйгөйлөр толтур, аларды айта бергенден маселе чечилбейт. Бирок эми ушул көйгөйлөрдөн кантип чыгабыз, кантип чечебиз? Мен сунуш кылат элем. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча бир улуттук программаны кайра жазып кабыл алыш керек. Ал жөн эле программа эмес, индикатор менен болуш керек. Ал жерде бюджети кошо болуш керек. Себеби китеп жазгандар жөн эле жаза бербейт, алардын акысын төлөш керек. Же болбосо бир окуу методикалык комплекс дегендер, алардын акысын төлөш керек. Азыр Кудайга шүгүр жолдор курулуп атат, имараттар курулуп атат, гиктен үйлөр курулуп атат, мекемелер, стадиондор курулуп атат. Буга чейин Кудайга шүгүр дейли. Бирок тилди, идеологияны унутпайлы. Ошол акчанын бир бөлүгүн тилге, маданиятка бөлүш керек. Анткени адамдын деле ичи бар, сырты бар, жан дүйнөсү бар, денеси бар. Ошол сыяктуу өлкөнүн да идеологиясы бар, наркы бар, салты, маданияты бар, анан мына инфраструктурасы, экономикасы бар. Ошон үчүн экөө бири-бирине айкалышкан. Эгерде бюджетин чечип туруп, улуттук программаны кылып, индикаторлор менен иш баштасак, мөөнөттөрдү ишенип алып, бүт маселелерди чечсек болот. Балдардын китептеринен баштап. Мисалы эмне үчүн биздин балдар чет өлкөнүн китептерин окушат, контенттерин көрөт, а биздикин окушпайт? Анткени кыргыз тилиндеги китептер ачсаң көрүмсүз, сүрөттөрү жок, иллюстрация жок. Профессорлор өздөрү түшүнгөндөй кылып жазып койгон. Баланы түшүнбөйт да. Бала түшүнө тургандай кызыктуу кылып жазыш керек. Контенттерди да кыргыз тилинде даярдаш керек. Баягы Дибиллионс деле, ошол эле жанагы тиги бу баардыгы англисче даярдап атпайбы? Кыргыз тилинде. Эгер даярдай турган болсок, аны бир эле кыргыздар эмес, бүт дүйнөнүн балдары көрөт. Ошентип тил популярдуу болот. Андан тышкары дагы ушундан баштап мектептердин, окуу жайлардын, аспирантура, докторантуралардын окуу методикалык комплексине чейин сапаттуу кыргызча кылыш керек да. Өткөндө бирөө айтат, мен Акталалык жигит бир топ мектептерди ачып койду. Кыргыз тилинде деле ачып коймокмун, ал мага жеңил эле, бирок кыргызча материалдар, окуу методикалык комплекстер, curriculum деп коет, ошолордун сапаты аябай начар дейт. Айла жоктон мен башка тилдерди ачып атам дейт. Ушул жактардын баардыгын камтыйлы. Анан эң башкысы, мамлекет эле кам көрүш керек, мугалимдер үйрөтүш керек дебейли. Ата энелер балага эне тилди үйрөтүш биздин милдет. Ошон үчүн мамлекеттик тил күнү ушуларды айткым келди. Тилибиздин келечеги кең болсун, элибиздин келечеги кең болсун. Элге кызмат кылган тил тилейм, тилге күйгөн эл тилейм. Бар болуңуздар. Assalamu alaikum.